Мына эмне деген залкар жазуучуларыбыз, эмне деген чыгармачыл адамдарыбыз дүйнө жүзүндө апалар үчүн, энелер үчүн, айымдар үчүн кандай сонун чыгармалар жаратып келе жатышат. Кээ бир саптарын окуганда көзүңө жаш алгың келет. Бейиш эненин таманында дегендей негизи эле ушундай көп сөздөр бар. Энелердей мээримдүү, балдарына ушундай мээримин төккөн мындай аруу заттар дүйнөдө жок болсо керек. Мынакей биздин залкар чыгармачыл жазуучу Шайлообек Дүйшеевдин жазган ырсаптарына токтолуп кетким келет. Ал анда ушул энеси дүйнөдөн кайтканда мен үчүн бир жар кулап кеткендей болду. Көзүнө жаш алып түшүмө кирет күнүгө деп жүрөктү ушундай титиреткен ырсаптары бар. Андан тышкары мен ушул бир эле эл аралык аялдар күнү эмес, энелер күнү деп бул дүйнө жүзүндө белгилеп келишкен. Бул деген эми байыркы Римге таандык, байыркы кылымдан баштап эле энелер күнү белгиленген. Америкада 1872-жылы, биздин Кыргызстанда дагы 2012-жылы 23 апрелде энелер күнү деп президенттин жарлыгы менен белгиленген. Ушундай бир энелерге арналган бир жакшы күндөрүбүз бар. Аны биз ар дайым мындай жакшынакай майрамдап келе жатабыз. Мына азырдагы биз Босокодо турабыз. Ушу аялдар, эл аралык аялдар күнү менен майрамдоо аземинде турабыз. Мен да өзүм ушул энемди, апамды ушунчалык жакшы көргөн уулдардын бири болом. Энем көзү жок, дүйнө салып кеткен. 9 баланы чоңойтуп, ооруна кызып, жанакы чымчыктай болуп, чырылдап, балдарын алкалап жүргөндөрү, эненин жыты, эненин назиктиги, мээримдүүлүгү сагынам. Ал мени менен ар дайым жүрөгүмдө сакталат. Мен ойлойм, ушу энелерин ушунчалык жүрөгү менен жакшы көрсө, энеден ыйык эч нерсе жок. Эне өзү ооруп турса дагы балам оорубаса экен дейт. Өзү ачка болсо дагы балам ачка болбосо экен дейт. Деги эле энелерге таандык көп ыйык нерселер бар. Ошон үчүн мен сиздерди ушул бүгүнкү күндөн пайдаланып келе жаткан 8 март эл аралык аялдар күнү менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Балдарыңар чоңоюп ыймандуу болсун. Кыздарыңар чоңоюп кызмат кылсын апалар. Ар дайым мээримгер ушундай нурлуу болуп, өлкөбүздө тынччылык болуп, ар дайым жакшылыктарды тартуулап жүрүңүздөр. Чоң рахмат сиздерге.